Арбаңыздар, урматтуу достор, Биспиргел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздү Бишкек шаардык мэриясына караштуу Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы же башкача айтканда Зеленхоздун айланасында сөз болот. Бул ишкана борбор калабыз үчүн абдан маанилүү мекеме. Бишкек шаарыбыз жапжашыл болуп турса, ким кубанбасын. Бирок тилекке каршы Зеленхозго сын пикирлер арбын экени айтпасы да белгилүү. Бүгүнкү чыгарышта биз Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын ишмердүүлүгү эмес, жетекчилери тууралуу учкай кеп кылабыз. Зеленхоз мэриянын курамындагы ишканалардын ичинен бир жаратылуу жетекчиге жетпеген же запастагы аэродром сыяктуу кабыл алынган муниципалдык ишкана. Биздин баамызга көрө ушундай. Көрүүчүлөрүбүз кандай далилиң бар деп сурашы мүмкүн. Албетте. Алдыңкы мүнөттөрдө биздин колго тийген бир катар далилдерди ачыктап бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кандайсыз? Жакшы, Кудай шүкүр. Жок, уруксат эмес, мен алдыма кетип аттым эле. Бирек сөз. Бая Бишкек сөйттеген анан кадровый саясатыңыз боюнча бирек сөз. Бишкек жок, мен аз берген демем жок, убактым жок. Эмне 5 мүнөт биле албайсызбы? Убакыт я Нурлан мырза. Силерде кандай бир жактуу бересиңер? Биз бир жактуу? Эмнеге сизге келип атпайсызбы? Бир жактуу болбосун деп. Он вот так прям встал, я первый раз сталкиваюсь с такими руководителями, тем более на такой должности. Он вот так начал орать: ты быстро ей этот выговор сделайте. Давылбек бизге директор болуп келди. Келгенден баштап эле бул ушул элди ылгап, өзүнүн чужой сой дегендей өзүнө багы түз сүйлөгөн, туура сүйлөгөндөрдү четке кагып, алар артынан куугунтуктап, бул бир эле ошо доогурдун бир эле бир бөлүгү. Бир чоң мындай чоң доогур. Бир чоң сумма акча товар кеш керек болгон. Ошонун бир эле бөлүгү. Бир эле бөлүгү. Ушул жерде канча миллион сом болот? 64-чү доогур, мен азыр доогуру менде жанымда жок. Аерде мен билгенден где-то 10-15 миллион. Кызматтык иликтөөлөр жүрүп атат. Эгерде алардын эми ошонун комиссиянын чечимин күтөлүү, бул чечим кандай чыгат, андан кийин ошондо толук маалымат. Азыркы учурда Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасын Нурлан Доолбеков жетектеп турат. Ал бул кызматка 2022-жылдын 14-июнунда дайындалган. Бул кызматка чейин ал 2 жылда Жалал Абад облусунун Таш көмүр шаарын жетектеген. Мэриликке Ата журт саясий партиясынан талапкер болгон Доолбеков шаардык кеңештин 18 депутатынын добушун алып жеңишке жеткен. Ал эми экинчи талапкер Таш көмүр жаштары саясий партиясынын өкүлү Эрк Орозбаев 11 добуш алган. Арадан 2 жыл өткөндөн кийин тагырга 2022 жылдын 10 мартында Таш көмүр шаардык мэриясынын Facebook'тагы баракчасына Нурлан Доолбеков кайрылуу жасап, шаардык кеңештеги Таш көмүр жаштары саясий партиясынын бир катар депутаттарын сындаган. Таш көмүр шаардык кеңеш тарабынан 31 депутаттын ичинен 20 депутат катышып, анын 5 депутаты колдоо көрсөткөн жок. Тактап атап айтып кете турган болсок, Таш көмүр шаардык кеңешинин төрагасы Таш көмүр жаштар партиясынан шайланган Сагын Кудайбердиев, Кайрат Сооронбаев, Курманалиев Дайыр, Тилек Осмонов жана СДК партиясынан шайланган Дүйшөнов Канат тарабынан колдоо көрсөтүлгөн жок. Бул көрсөтүлгөн жокту мэрдин отчету өтпөй калганын мен саясий чечим деп эсептейм. Эмне себептен? Себеп дегенде мэрдин отчетунда көзгө алынарлык же болбосо айтыла турган кемчиликтери жок эле, добуш бербей койгон, бул дагы саясий чечим деп эсептейм. Мындай билдирүүсү үчүн ошол кездеги Таш көмүр шаарынын мэри Нурлан Доолбековго аймактык шайлоо комиссиясы жазуу жүзүндө эскертүү берген. Дагы кошумчалай кетчү жагдай Нурлан Доолбеков 2010 жылы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан жогорку кеңешке талапкерлигин койгон. Бул окуядан 3 ай өтпөй Нурлан Доолбеков борбор каланын Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасына жетекчи болуп келет. Тиешелүү буйрукка Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койгон. Бул кызматка келери менен Нурлан Доолбеков бир катар бөлүмдөрдү кыскартып, айрым кызматкерлерди анык себеби жок жумуштан алган. Мындан улам мыйзамсыз жумуштан алынган кызматкерлер азыркы учурда соттошуп жатышат.
Алардын бири бизден медиа порталга интервью берген Виктория Федотова. Виктория айым 3 жыл бою Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасында сатып алуу бөлүмүн жетектеп турган. Ал Нурлан Долбеков кандай жүйөлөрдү келтирип, жумуштан алганын төмөндөгүчө түшүндүрүп берди. Так, изначально он меня приглашает в свой кабинет спустя, там, грубо говоря, 2-3 недели и предлагает мне должность, несуществующую должность менеджера там по продажам или почему-то. Вообще такой должности у нас нету. Сказал, посоветуйся с родителями, посоветуйся со своими близкими и прими решение, и мне там в конце недели скажешь. Я сказала, хорошо, без проблем. По истечении недели я к нему зашла в кабинет, сказала, я отказываюсь от этой должности. А он меня спросил причину, почему ты не хочешь, это хорошая должность, типа там, почему ты этого не хочешь. Я сказала, нет, меня моя должность устраивает. Я работала в муниципальном предприятии Бишкек-Зеленхоз, заведующей отдела госзакупок с 2019 года по 2022 год, 31 августа. 31 августа? 3 года, да? Да, 3 года. И я ему отказала, и после этого начались такие необоснованные гонения на меня, то есть... Через буквально там 2-3 дня он меня вызывает также к себе в кабинет и говорит, пиши объяснительную, необоснованную объяснительную по ГСМ. Я провела конкурс, он сказал мне, что я незаконно провела, неправильно провела, хотя все законно было. В конце они заключили договор с той компанией, которая вообще не участвовала в конкурсе, то есть напрямую заключили. А потом, спустя месяц, они все равно заключили с той компанией, с которой постоянно участвуют у нас в конкурсах. То есть незаконно. Это большое нарушение, потому что мы муниципальное предприятие, мы бюджетная организация, мы обязаны заключать договора с теми, кто прошел по тендеру, кто участвовал в тендере, то есть это обязательное условие. После чего он мне говорит, пиши объяснительную, я ему написала объяснительную, пришла к нему в кабинет, сказала, вот, почитайте мою объяснительную. Он говорит, меня не устраивает твоя объяснительная. Я говорю, а что там не так? Я изложила свои мысли, что конкретику, почему так. Он говорит, меня это не устраивает. Я говорю, ну напишите тогда, как вас устраивает. Он говорит, нет, вот так швырнул мне и говорит, пиши сама. И потом я сказала, я не буду писать, вы объясните мне, как написать. Он здесь вызывает своего заместителя, вызывает отдел кадров, вызывает юриста, вызывает экономиста. И вот так прям мужчина, которому 50, я не знаю, сколько ему лет, он вот так прям встал. Я первый раз сталкиваюсь с такими руководителями, тем более на такой должности. Он вот так начал орать, ты быстро ей выговор сделайте, все собрались, они бедные сами не знают, что собрались, зачем собрались, он вот так их просто собрал за 1 минуту, да, грубо говоря. Не объяснил в чем, я сказала, я отказываюсь писать объяснительную, потому что вы не принимаете ту объяснительную, которую я написала. Все, ей выговор, и то есть я еще и получаю... Обоснование? Обоснование, то, что я типа отказалась писать так, как он хотел. У меня есть это объяснительное, и там даже, когда они мне вынесли решение, то есть выговор, да, там полная чушь, вот, если вот дать вам почитать, вы будете смеяться, да, вот даже вот. Полная чушь, ересь, то, что я, типа, неправильно заключила договор, хотя в моей объяснительной были четкие данные, я четко изъяснила, как, что, почему, поэтапно. Ему не понравилось, он просто хотел так, как он хотел. Ну, как он хотел, я так и не поняла. Но, видимо, хотел, чтобы я получила выговор очень сильно. После этого выговора хорошо, спустя, там начинается процесс в мэрии, реорганизация. Приходит к нам письмо где-то 17 августа или 19, сейчас в числах я могу точно ошибаться, потому что это уже год назад было. Приходит письмо с мэрии, что вот реорганизация, и увольняют очень много начальников отдела. Сокращение идет, полностью сокращение. Но по закону нам должны были дать уведомление за месяц. Уведомить нас. Такого не было. Такого не было. Нам сразу собрался профсоюз несуществующих людей. Они решили, что да, мы должны быть уволены. Нам не принесли ни уведомления с профсоюза, ни уведомления о том, что мы увольняемся. То есть
Нас не пригласили на это собрание. Мы должны были там присутствовать и услышать своими ушами и глазами, что да, действительно это так. И во-вторых, нам должны были предложить взаимозаменяющую должность. То есть должность ниже, но взаимозаменяющую. Потому что когда даже реорганизация идет, а организация старается своих сотрудников удержать. Как бы там ни было, это вот если только организация все распалась, да, а здесь организация работает полным ходом, и как бы такого тоже не было с их стороны. То есть это начиналось с нападков необоснованных. После, когда я получила уведомление, я отказалась принимать его в письменном виде и подписывать. На что он меня вызывает через несколько дней и в своем кабинете мне это уведомление вручает, типа подпиши. Я сказала, нет, я не буду, я же свою позицию выразила, то, что отправьте мне по почте, и после этого я получу официальное уведомление. Он, что ты типа со мной ругаться хочешь? Причем здесь ругаться, должно все быть по закону, правильно? Нападков бы не было, я бы по-другому с ним разговаривала. Но с его стороны какие-то необоснованные были действия. Очень много людей пострадали, да, грубо говоря. Очень много начальников он уволил вместе со мной, да. Некоторые даже просто сразу на следующий день написали заявление и ушли. Хотя они могли спокойно работать, но он им не давал спокойно. Он их унижал прям на планерке. Он им говорил, вот прям при всех, представляете, 40 человек сидят люди, да. Он говорит, унижает, что ты сюда пришел там. То есть такие высказывания были некрасивые со стороны руководителя, тем более он приехал в город, такую должность занимать, просто удивительно, да. Хотелось бы, чтобы город развивался, цвел и пах, но когда вот приходят вот такие личности, тогда он начинает, как говорится, затухать, да, в этом плане. И все, я спустя 24 августа я получила уведомление официально, ко мне домой по почте пришло, и с 1 сентября я официально ушла. Хотя я еще могла доработать, но я уже просто морально не могла с этим человеком работать, он бы мне не дал, да. Он у меня каждый день, как я приду на работу, он меня через день просит объяснительные какие-то необоснованные. За что? Вот не за что. Я на больничном была, я ушла на больничный на 2 недели, я прихожу, он меня вызывает к себе в кабинет и обратно говорит, там по тендеру обратно пиши объяснительную. Я говорю, за что? Меня не было, и в эти дни меня не было. Как я могу вам писать объяснительную? Ну, то есть он хотел либо так меня уволить, либо уволить 3 выговора, там, грубо говоря, сделать, и уже давайте, до свидания. То есть я понимала, к чему это ведет, что он хочет. И вот так. И сейчас на данный момент я сужусь. Нурлан Доолбековдун желекчи катары аракеттеринен Виктория Федотовадай жабыркап, бирок ачык айта албай жүргөндөр бар. Айрым такталбаган маалыматтар боюнча Доолбеков мырза 3 айдын ичинде Зеленхоздун 30дай кызматкерин жумуштан алганы айтылууда. Бул сандарды албетте тактоо керек. Нурлан Доолбековга Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасында иштөө жакпай калганбы айтор арадан толук 3 ай өткөндөн кийин тагыраагы 2022 жылдын 14 сентябрында Бишкек Свет муниципалдык ишканасына директор болот. Бирок ал жактагы ишмердүүлүгү дагы ызы-чуу менен коштолду. Бизге мындан 2 ай мурун маек берген Бишкек Свет муниципалдык ишканасынын кызматкери Анаркул Салиев Нурлан Доолбеков директор болору менен мекеменин иш жамаатында ажырым пайда кылып, бир катар пикир келишпестиктер болгонун маалымдаган. Ошол Бишкек жарыктандыруу муниципалдык ишканасын Нурлан Доолбеков жетектеп турган, Анан ошол келгенден кийин эмне болуп баштады? Бул акчалар мынакей документтери да турат колуңузда, Бир чоң эмен эмне болду эле, кандай болду эле, ушуну айтып берсеңиз. Эми былтыр сентябрдын орто ченинде экен ошо Доолбеков бизге директор болуп келди. Келгенден баштап эле бул ушул элди ылгап, өзүнүн чужой сой дегендей өзүнө баягы түз сүйлөгөн, туура сүйлөгөндөрдү четке кагып, алар артынан куугунтуктап, өзүнө макул деп баягы эми элдин арасында ар кандай бар экен да. Кээ бирде айрым адамдар ооба деп иш ордун сактап калыш үчүн макул айткан жазат, ооба деп кайра ошолордун өздөрүнө бири-бирине ушактар донос кылдырып, бири-бирине ушундай интрига создавать этти да.
Мындан тышкары Анаркул Салиевдин айтымында Нурлан Доолбеков кыска мөөнөттүн ичинде жүйөсүз 18 адамды жумуштан кетирген. Дегеле Нурлан Доолбеков жетекчи болгон жеринде чуу дегенде эле ишти кызматкерлерди жумуштан алуу менен баштайбы, айтор түшүнбөй койдук. Кыска мөөнөттүн ичинде бир 18 кишини жүйөсүз эле иштен жумуштан айдап, өзүнө ылайыктуу, өзүнө кандай десем, жакын кишилерди алып келди. Отдел закупкага, зам директоруга, юрист, иш аткаруу, айтор мындай орчундуу өзүнө керектүү жерлерге бүт эле өзүнүн кишилерин алып келип. Ошондой эле Анаркул Салиев өзүнүн интервьюсунда Нурлан Доолбековдун Бишкек светтеги коррупцияга тиешеси бар экенин ачык жана кагаздагы далилдер менен көрсөтүп айтып берген. Көрсө мунун негизги максаты ошолорду алып келип алып турган өзүнүн мондай бир коррупциялык иштерин жасаганга даярданган экен да. Анан кийин жаңы жылдан кийин уже билине баштады. Билине баштаганда мага складка товар келгенде эле мен эми товардын бааларын билем да мен. Товардын баалары мурунку келген баалар менен кийинки келген баалардын айырмасы аябай чоң боло баштады да. Мен айттым, мен айта баштадым, эмнеге мындай айырма? Мында бизде складта мындай турса, силердин келгениңер 2 эсе, 3 эсе. Мисалы давайте документтер. Скрепа деген. Бизде мына көп турат скрепа. Складта 9 сом базы. 9 сом менде бар. Мен служебка жазып атам Доолбековго. А силер киргизип атасыңар 185 сомдон. 9 сомдукту. Бир скрепка. Бир эле скрепа деген деталь да, эми деталь. Сиздерде 9 сом турат? Бизде 9 сом турат мынакей. А булар 185 сом киришип атат да. Анан башка мынакей 370 сомдукту булар 178 сомдукту 370 сомдон киргизип атат. 170 сом. 2 сом айырма. Айтор мерде 2000 сомдук товардан эле 1000 сомдон ашыгы ашыкча баа болуп кетип атат да. Кандай десем, орусча айтканда приписка деп коебу, мындай. Ошондо экиси айырма болот. Бул бир эле ошо доогурдун бир бөлүгү. Бир чоң мындай чоң доогур. Бир чоң сумма акча товар келиш керек болгондо, ошонун бир эле бөлүгү. Ушул жерде канча миллион сом болот атат? 64-чү доогур, мен азыр доогуру менде жанымда жок. А жерде мен билгенден где-то 10-15 миллион. 15 миллиондун бир эле бөлүгүндө, бир бөлүгү 2 миллиондуктан миллион чыгып атат берден. Ортодо айырмачылык миллион сом чыгып атат. Миллион чыгат, 2 миллиондон. А эгер аерде 10 миллион же 15 миллион болсо, ошонун жартысы чыгат. Это вот турган иште, туурабы? Бул доогуру боюнча. Анан мен ушуларда мен уже келгенде мен товарын албай койдум. Кабыл албай койдуңуз? Кабыл албай, мондай принято до пояснения на хранение деп мен товарын кол койбой, товарын албай коюп, мен буга служебка жаздым. Доолбековго. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматына Нурлан Доолбековдун коррупциялык иши боюнча кайрылганыбызда прокуратура текшерип жатат деген жооп алганбыз. Ал эми экинчи жолу баш бакканыбызда атайын комиссия түзүлүп, иш жүрүп жатканын маалымдашкан. Нурлан Доолбеков мурда Бишкек жаштандыруу муниципалдык ишканасына директор болуп келди баш жолу. Андан кайра Бишкек жарыктандырууга кетти. Бишкек светке аяктан ызычы болду. Аяктан бизде интервью чыгарганбыз. Коррупция боюнча тендер менен алынган бир катар жанакы алына турган керек болгон заттарды ошондой завышенный цена менен алган, жогоруло турган баа менен алган деп аяктан ызычы болду да, анан туруп туруп кайра Бишкек жаштандыруу муниципалдык ишканасына барып директор болуп калды да. Комиссия түзүлүп бир деп атат. Жыйынтыгы эмне болду, иштелип атабы? Учурда бул факты боюнча кызматтык комиссия өзүнүн иликтөө иштерин башталды. Бул жерде министрлер кабинетинин токтомуна ылайык атайын өзүнүн положениясы бар. Ошол положенияга ылайык азыр кызматтык иликтөө башталды. Нурлан Доолбековдун үстүнөн. Ооба, кызматтык иликтөөлөр жүрүп атат. Эгерде алардын эми ошонун комиссиянын чечимин күтөлү,
бул чечим кандай чыгат, андан кийин ошондо толук маалымат болот. Анткени кызматтык иликтөөнү жүрүп жатканда кайсы бир комментарий берүү бул ошол эле комиссиянын ишине болгон басымдуулук деп эсепке алынат. Ошон үчүн биз буга комментарий бере албайбыз. Түшүнүктүү. Бул Бишкек жана жарыктандыруу, Бишкек светте жүргөндөгү, баш болуп жүргөндөгү баалар жогорулат алуу боюнча комиссия болуп атабы ошол? Албетте. Ошол боюнча болуп атат, ооба. Анан комиссия канча убакытта карап чыгыш керек да, анан бул жөнүндө дагы комиссия кандай иштейт, кандай иш алып барат, бул иликтөө канча убакытка созулат, бул комиссиянын өзүнүн маалыматы катары эсептелинет. Ошон үчүн биз ага тоскоол боло албайбыз. Комиссиянын маалыматы даяр болгондон кийин комиссиянын мүчөсү болобу, комиссиянын жетекчиси болобу, анан ошондон кийин уже маалымат бериле баштайт. Ошон үчүн кичине сабырдуулук менен күтө туруңуздар өтүнөт эле. Дагы бир маселе жагы бар, бул кадр маселеси, да. Мына ушул кадр маселеси дагы комиссиянын негизи бул факты боюнча, анан кийин тигил же бул жумушка кайсы чечим менен чыгарылганда дагы бул комиссия өзү иликтейт. Анан кийин уже толук маалымат болот. Комиссиянын жыйынтыгы боюнча же административдик чаралар колдонулат, же болбосо эгерде күнөөсү такталып же дагы бир кайсы бир маселелер болсо анда укук коргоо органдарына чейин жиберилет. Ошондуктан биз эң негизгиси азыр комиссиянын чечимин күтө турушубуз керек. Бишкек светтеги коррупциялык ызычуудан кийин Нурлан Доолбеков ал жактан кетип, 2023 жылдын май айында кайрадан Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасына директор болуп дайындалды. Бул жагдай биз абдан таң калтырат. Доолбековдун эрден түшпөй кызмат алмаштырып жатканынын себеби неде? Анткени 1 жылдын ичинде 3 жолу муниципалдык ишканага директор болуп дайындалды. Барган жеринде ызычуу, иштен алынган кызматкерлер сотко берип, айрымдары массалык маалымат каражаттарына коррупциялык элементтерди ачык айтып жатса да, Нурлан Доолбеков муниципалдык ишканага директор болуп отурат. Биз Бишкек мэриясынын расмий өкүлү, башкача айтканда, басма сөз кызматынан маалымат алгандан тышкары бир жактуу болбосун деп Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасына баш багып, Нурлан Доолбектин өзүнө бир катар соолдорду узаттык. Бирок майнап чыккан жок. Нурлан байке жакта отурат, Доолбеков, Нурлан мырза жакта, Доолбеков. Бул жакта. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы. Нурлан Турсуналиевич, сиз сурапсаңызчы. Кайраткенде бар келди. Азыр жаштыландыруу муниципалдык ишканасы директор Доолбеков Нурлан Турсуналиевичке келдик. Бир катар суроолорду беребиз. Siz ne mesele için karar verin? Kança soruңуз бар эле? Кандайсыз? Жакшы кудайчы, өзүңүз. Жок, уруксат эмес, мен азыр кетип аттым эле. Бирек сөз. Бая Бишкек светтеги анан кадровый саясатыңыз боюнча бирек сөз. Жок, мен аз берген эмем жок, убактым жок. Бишкек свет боюнча неме жүргөн, комиссия жүргөн мэриядан. 5 минут убактыңыз жокпу? 5 минут, Нурлан мырза, 5 минут. Кайрат. Мен айтып атам го, мэриядан комиссия түзүлүп чечилген алга. Ошол жерден бар результатын алып алгыла, пожалуйста. Бу жерде кадровый маселе боюнча, не кадровый, ким жалоба чөтө бул жерде кадровый. Анан көп ба, келип алмактыр. Анан сиз мурда иштеген кайра Бишкек свет кетип, кайра бияка келишиңиздин себеби эмне дейм? Ал жетекчиликтин чечими. Ошо жетекчиликтин чечими болуп атасызбы? Эмне 5 минут биле албайсызбы? Убакыт я Нурлан мырза. Силерде кандай бир жактуу бересиңер. Биз бир жактуу? Эмнеге сизге келип атпайсызбы? Бир жактуу болбосун деп. Анын үчүн о баягы Садиевдинде ошо убагында келиш керек болчу. Кайсынын убагында? Мына ушундай болуп атат кайрылуу деп. Бишкектен болуптур. Бишкекте кандай иштер кылып атасыңар? Баары жакшыланып сонун болуп атат. Эми аракет кылып атабыз. Өзүңүздүн короңордо эле урап кылтырбы? Өндүрүштүк программа боюнча ишти алып барып атабыз. Баары жакшы сонун. Жакшы, баары жакшы деп айткан жокмун, бирок Кудайга шүгүр. Баягы эле убактарыңыз ак эле ошол эле урап турат го. Эми аны ар кандай маселелер көп ал жер боюнча. Анан чечип атасызбы? Чечип атабыз, чечебиз, Кудай кааласа. 5 минут убактыңыз жокпу? Жок. 5 минут дагы. 5 минут. 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 5 minut. 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 5 minut
Өзүңүздөр көрдүңүздөр, азыр Нурлан Долбеков Бишкек шаарынын жаштууландыруу муниципалдык мекемесинин директору 5 мүнөт убактысын сурадык. Бир канча сурообуз бар эле берип коюңуз десек, ага да убактысы жок экен, аябай эле иш мөрдөлүгү ашып ташып атса керек. Экинчиден, буяка келгенде силер бир жактуу каралайсыңар деп бизди ушундай бизге кине койду да. Биз ошо бир жактуу болбосун деп өзүнөн келип 5 мүнөт убактысын сурадык. Ошол 5 мүнөт убактысын бөлө албай койду. Бишкектин баары эле жапжашыл болсун, өркүндөп атат дегенден биз алыспыз албетте. Иштер жасалып атат, жасалбай эле деп айта албайбыз. Бирок эмнегедир эле Бишкек мэриясы жетекчилиги Нурлан Долбековду мурда да ушул жерге алып келген директор кылып, кайра Бишкек Светке алып барып директор кылды. Ал жерден да билесиңер, өзүңүздөр бир коррупциялык ызы чуу менен кетсе керек деп ойлойбуз. Ошол жакта иштеген адамдар бизге интервью берген. Бул боюнча суроонун жообун болсо мэриядан барып комиссиянын жыйынтыгынан угуп алгыла деди. Кайра ошондой ызы чуу болуп кетип аткан адамды кайра алып келип туруп Бишкек жаштууландыруу мекемесине жетекчи кылып коюп атат да. Ошол кишинин журналисттерге берүүгө 5 мүнөт убактысы да жок. Мына ал акыбал ушундай. Урматтуу көрүүчү, жагдай ушундай. Биз бардык айтылган маалыматтарды далилдер менен ачыктаганга аракет кылдык. Бирок бизге жеткен кыңыр кептер боюнча Нурлан Долбековдун жогорку эшелондо аны канатынын алдына калкалап келе жаткан аттуу баштуу адамдар бар. Бирок бизде анык далил болбогондуктан азыр ачык айта албайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эгер Нурлан Долбеков келтирилген жөөлөргө макул эмес болсо, алтындай болгон 5 мүнөт убактысын бөлүп интервью берем десе, ага да даярбыз. Эгер сотко берсе, ал жактан да чагылдырып өзүбүздүн келтирген фактыларды далилдегенге дагы даярбыз. Саламатта калыңыздар.